Ой, профессор? Эй, чын эле профессор экен. А сиз биякта эмне кылып жүрөсүз, профессор? Саламатсызбы Тармал байкем. Бүгүн Айбеке бошоо калып, мен анын ордуна келип калдым. Жакшы. Анда бүгүнкү экспериментибиз өзгөчө болот турбайбы? Келиңиз. Могу балмуздакты алыңыз. Экөөбүз жеп алып туруп, андан кийин экспериментибизди баштайлы. Тармал байкем. Мен балмуздагым канча салат? Сиздин балмуздагыңызбы? Курамда эмнелер бар? Билбейм. Сиз профессорсуз да. Сиз билет окшойсуз деп ойлоп атам да, ошо эмне кошулат болот экен, профессор? Мен оюмча сүт, шекер, андан берүүчү нерселер кошулат окшойт. Даам берүүчү нерселер? Алар. Баса, меники ошо даам берүүчү нерселерден кулпунай даамданып атат да. Сиздики эмне даамданып атат? Мен балмуздагымда шоколаддын кошулмасы бар экен. Мен билдим. Да бирдемсе кошулат бекен? Жок ал эмес. Анан эмне? Сенин атың Ширин болот. Ширин? Ооба. Эмне Ширин? Анткени бүгүнкү темабыз балмуздакка байланыштуу да, мындай ширин, таттуу, даамдуу. Ошо же ширин болбой калабы. Бал. Бал. Сенин атың Балайым болот. Мен профессорум. Кечиресиз, профессор. Мен деген бул сөздөрдү Айбекеге айтмакмын да, негизичи. Негизи Тармал байке, балмуздакты кандай жасашат болду экен? Чын эле. Мен дагы кызыгып жүрөм да, профессор. Мен деген кичинекей кезимде кыялдана берчүмүн да. Балмуздак жасагым келип, үйрөнгүм келип, муну тоголок кылып, ар кандай түстүүлөрдү монтуп салышат го, мындай эмегечи. Корзинкага деп коебу. Ошого салгандарга аябай кызыгып жүрчүмүн да. Анан кандай дейсиз, профессор? Бардык нерселерди үйрөнүп, анан балдарга да кызык болуп жатса керек, балдар кандай дейсиңер? Барып келейинби? Эң сонун. Эң сонун болот. Анда мен кеттим. Достор, азыр балмуздакты кантип жасайт экен? Бирге көрөбүз. Салам достор, бул мен Нурболот. Биз бүгүн балмуздак жөнүндө суроо жооп жүргүзөбүз. Кеттик анда. Ысык балмуздак барбы? Жок. Ысык балмуздак барбы? Жок. Ысык балмуздак бар деп ойлойсуңбу? Жок. Жок. Жок, Ысык балмуздак жок. Эмнеге антип ойлойсуң? Анткени балмуздак муздак сөзүнөн болуп атат. Нету горячего мороженого. Жок. Ну, если его согреть, да, может. Билбейм. Жок. Ой, Тармал байке? Ой, достор, сіздер бияқта не кылып жүрөсүңөр? Салам достор, мен бүгүн кичинекей кезимдеги эң сонун кыялымды аткарганга келдим. Мен бүгүн балмуздакты жасап, үйрөнүп, сатканга даярмын. Мынакей достор, биз даярбыз. Азыр бизге мега популярдуу балмуздакчы эжекебиз балмуздактын кантип жасалышын көрсөтүп берет. А мен болсо ошол тапта үйрөнгүчмүн. Анан четтен акырын жеп турам, эч кимге айтпагыла. Карап туруңар, көздү үзбөгүлө. Эң алгач ачык кызыл түстө балмуздак салынды, андан кийин ачык көк түстө bubblegum аттуу балмуздак салынды. Мынакей достор, биздин балмуздагыбыз дээрлик даяр болуп калды. 75%на жетти. Мага жаккан акыркы этабына жеттик. Ал деген кошумча таттууларды кошуу. Delicioso, delicioso, bel canto, bellissimo. Баса достор, эгерде сиздер да балмуздак жегиңер келсе, анда мага келгиле. Мен силерге сонун кылып жасап берем. Анткени мега сонун эжекебизден үйрөнүп алдым. Достор, бардыгыбыз эле балмуздакты жегенди жакшы көрөбүз. Бирок биз бүгүн досторубузга суроону тескерисинче берип көрөйүн деп чечтик. Нурболот, кандай ойлойсуң? Реакциялар кандай болот? Салам, эмнеге балмуздак жаман көрөсүң? Я люблю мороженое. Салам, эмнеге балмуздак жаман көрөсүң? Жакшы көрөм.
Мен жакшы көрөм мороженое. Салам, балмуздак жагабы? Ооба. Люблю. Любишь? Да. Почему? Потому что Салам, эмнеге балмуздак жаман көрөсүң? я люблю мороженое. Почему? Потому что оно вкусное. Потому что он холодный. А еще сладкий, вредит здоровью и зубам. Эмнеге балмуздак жаман көрөсүң? Потому что у меня горло болит. Ну, потому что он холодный. И? Он холодный, но вкусный очень. Мен жаман көрбөйм, жакшы көрөм. Алкеним балмуздак деген муздак. Достор, силер үй шартында балмуздак жасап көрдүңөр беле? Силерди билбейм, бирок мен күндө дайыма балмуздак жасап жейм. Тармал аны кантип жасайт деп сурасаңар, анда мен силерге жооп берем. Дароо жооп берем. Бизге 3 гана кошулма керек. Алар кайсы деп сурасаңар, анда мен айтпайм, анткени өз көзүңөр менен көрүшүңөр керек. Бананды анчын арчып алабыз. Мындай сонун кылып туруп арчып алабыз. Ага чейин колуңарды жууганды унутпагыла. Муну таштандыга ыргытабыз. Андан соң бананды жакшылап эзип алабыз. Бананыбыз даяр. Бананды салып алдык. Андан соң мондай печеньяларыбыз бар. Көрдүңөр да. Ошону мынтип туруп кошобуз. Андан соң эзебиз. Эскенге чейин мондай сливки бар. Сливкини алабыз дагы, чайкайбыз. Жана кошуп алабыз. Сонун даяр. Жана эң сонун маанилүү процесске келдик. Эзебиз. Мен бул тапта блендердин ролун аткарып атам. Мынакей достор, биздин банан жана шоколад аралаш балмуздагыбыз даяр болуп калды. Силер да жегиңер келип жатабы? Меники дагы. Мынакей мен сонун идишим бар. Ошол идишке салам. Достор, бул жерди бир аз кирдетип койдук, ошондуктан сүртүп коелу. Ассистент салфетка. Чоң рахмат. Айбике жок эмес беле? Бул ким? Бокочо келдиби? Мейли достор, эчтеке болбойт, бокочо. Мынакей достор, биздин үй шартында жасалган балмуздагыбыз даяр болуп калды. Муну мынтип банан менен үстүнө кооздоп коебуз. Бананчик, банана жана печенька, печенье. Кооздодук, сонун болду. Силерге жактыбы? Шилекейиң арага атабы? Меники дагы. Бул балмуздакты муздаткычтын ичине 15 мүнөткө салып койсоңор, андан дагы сонун болот. Достор, силерге балмуздактын келип чыгышы кызыктуу болушу керек. Мен анда айтып берейин. Балмуздакчы 5000 жыл мурун эле пайда болуптур. Эң алгач муздун аралашмасындагы ширени таттуу десерт катары соо коюшкан. Бирок аны кандай жасагандыгын жана кайсы жерде сактагандыгын дагы эле сыр бойдон калган. 12-кылымда гана аны ачыкка чыгарышкан. 5000 жыл мурун балмуздакты бир гана шире, муз
кээде сүттүн аралашмасынан жасалса, ал эми бүгүнкү күндө балмуздактын аябай көп түрү бар. Достор, балмуздакты кайсы күнү көп жейсиңер? 5-чиби, 6-чыбы же дем алыш күнүбү? Туура достор, балмуздакты эң көп жейилген күн дем алыш күнү деп саналат экен. А силер билдиңер беле? Балмуздактын дагы пайдалуу жактары бар экен. Кайсы жактар деп таң калып жатасыңарбы? Биринчиден, ал маназды көтөрөт. Экинчиден, ал биздин интеллектке жакшы таасир тийгизет. Достор, мени заводко барат деп ойлоп аттыңар беле? Жакшы эле ойлогонсуңар, бирок андай болбой калды. Тескерисинче, завод бизге келмей болду. Анда эмесе тосоңуздар, бизге заводдогу балмуздакчы байке келип калды. Кол чабуулар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Тармал байке, сиз? Бексултан. Бексултан. Жана биз үй шартында балмуздакты кантип жасашты үйрөнгөнбүз. Ал эми азыр чыныгы балмуздакты өз көзүбүз менен көрөбүз. Алгач эмнеден баштайбыз? Алгач бизге сливки керек. Сливки. Биз ага чейин момундай соонун идишибизди даярдап алганбыз. Ошол идишке куят экенбиз. Ошондой эле сливкин дагы экинчиси дагы. Аябай көп балмуздак болот окшойт, Сон. Андан Андан соң биз сливкини чалгыч менен чалып алабыз. Миксерибиз. Сон достор. Мынакей. Пломбирибиз даяр болууда. Аябай кызыктуу процесске биздин сливкибиз айланып атат, аралашып атат. Бүттү окшойт, Жок, бүткөн жок. Кийинкисине биз сгущенканы кошобуз. Сгущенка. Жана бул жерде ванилин бар экен, бизде. Сгущенкабыз кошулду. Андан соң жыт берүүчү ванилин. Даам берүүчү дагы. Туурабы? Туура. Бул кулпунайларды качан кошобуз? Кулпуналарды биз 3-чү этапта кошобуз. 3-чү этапта кошот экенбиз. Бул сливкилерди кошуп алдык. Ошондуктан тоскоолдук жаратпай алып коелу, Алып кол. Сгущенканы да алып койсок болот. Мен ала берейин, сиз аралаштыра бериңиз. Эми биздин эң биринчи пломбир мороженойбуз даяр болду. Мынакей ак пломбир балмуздагыбызды акырындап стаканыбызга салып атабыз. Ошондо биринчи этабыбыз бүттү деп койсок болот экен. Биринчи этабыбыз бүттү деп койсок болот. Ошондо биринчи этаптагы балмуздагыбызды муздаткычка алып койсок болот экен. Анда эмесе биз экинчи этапты баштайлык. Сонун аралашты окшойт. Ошондо эмки этап кандай болот? Эмки этабыбыз биз шоколад менен жасайбыз мороженойбузду. Шоколадыбызды эритип алганбыз алгач. Шоколаддын эритмеси бул. Какао бабы. Чоколата чоколейт го. Сонун жыттанат экен шоколадыңыз. Ошондо биз могу стакандын сырттарын неге катытып кирдетип атабыз? Катып кеткенде бул шоколад менен биз тегерекчетин бар шоколад болуш үчүн. Ошондо ичи пломбир, сырттары шоколад. Оппа, түшүндүм. Бул балмуздагыбыз мыкты деңгээлдеги балмуздак боло тургандай.
Мынакей достор, ошондо экинчи балмуздагыбыз даяр. даяр. Музатгычка алып коебуз. Бул ошондо шоколад кошулган балмуздак деп аталат. Туура. Шоколад кошулган балмуздак. Муну дагы муздаткычка алып коеюн. 3-этаптагы балмуздагыбызды баштадык. Баштадык. Анын үчүн бизге Кулпунай. Кулпунайды алабыз. Ошондо достор, биз сливки аралашкан, ванилин аралашкан, сгущенка аралашкан кошулмабызга кулпунайды кошуп алдык. Анан кайра чалабыз. Чалабыз. Ох. Сонун болду окшойт. Жакшы аралашты окшойт. Анда эмесе биз 3-чү балмуздагыбызды сала баштайбыз. Мынакей стакан. Ушу катыганда эле ошондо кадимкидей балмуздак болуп калабы? Ооба, албетте балмуздак болуп калат. Катыганда эмес, муздаганда. Муздаганда балмуздак. Мынакей ошондо 3-чү балмуздагыбыз да даяр болуп калды. Мунун аты кулпунай менен жасалган балмуздак. Мынакей биз 3-чү балмуздагыбызды алдык, досторубузга көрсөттүк, сонун кылып. Жана сизге суроо, балмуздак чойке, муну канча мүнөткө же канча саатка муздаткычка салышыбыз керек? Негизи муну 4 сааттан 6 саатка чейин салыш керек балмуздаткычка. А бирок бизге 30 мүнөт жетиштүү болот. Жарым саат жетиштүү экен, Жарым саат жетиштүү. Салып коелу. Жана күтүү мезгили келди. Балмуздак чойке, кандай дейсиз? Акырындап чыгара берсек болот окшойт, Ооба, албетте. Даяр болуп калды. Биз Муздаткычыбыз бул жерде. О! Мынакей. Сиздин жасаган пломбир балмуздагыңыз, шоколад кошулган балмуздагыңыз жана кулпунай кошулган балмуздагыбыз. О! Мынакей достор, биздин балмуздактарыбыз даптаяр жана мен күтүү сезиминде болуп турам. Баштай берсем болот да. Албетте. Эң алгач кулпунай кошулган балмуздакты жеп көргүм келди. Достор, бул деген мен күткөндөн дагы даамдуу экен. Даамы эң сонун. Жанакы үй шартында жасаганга караганда жакшы экен, бирок меники деле жакшы болчу. Анткени мен жасагам да. Бирок бул сонун экен. Кулпунайды жедик. Эми жана шоколад аралашмасы бар. Бул да сонун болуптур. Мыкты деңгээлдеги балмуздак. Жана соңку биздики толук муздабаган үчүн ушундай жарым саатка салып койгон үчүн ушундай болуп атат. Силердики 4 саат салынса, андан да сонун болот. Пломбир балмуздагыбыз дагы эң сонун экен. Мага жакты. Сизге чоң рахмат. Аш болсун. Менин курсагымды кадимкидей балмуздакка тойдурдуңуз. Колуңузга береке. Жана досторго кайрылуу. Эгер силердин туулган күнүңүздөр болсо, же болбосо кандайдыр бир майрам болсо, анда биздин байкени чакырып, оригиналдуу эң сонун балмуздактарды жасатып сүйүнгүлө жана майрамдагыла. Кандай даамдуу.